Бүгүн 28 март күнгө шейшемби облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева, саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Акысыз эмдөөдөн өтүп, ден соолукка кам көрүңүз. Талдыбулак айылында айдоо иштери жылдагыдан эрте башталды. Санарип инсан долбоору электрондук коммерция боюнча окутууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 мартта өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттердин атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Австралия, Аргентина, Чили Республикасы, Жаңы Зеландия, Эквадор Республикасы, Бенин Республикасы, Куба Республикасы, Израиль, Швеция Королдугу, Сербия Республикасы, Армения Республикасынын элчилери тапшырышты. Элчилер менен жолугушууда президент Садыр Жапаров аларды дипломатиялык миссияларынын расмий башталышы менен куттуктап, иштерине чоң ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчысы эки тараптуу кызматташтыкты ар тараптуу тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, саясий диалогду активдештирүүгө жана соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда натыйжалуу иштерди жолго коюуга даяр экенин белгиледи. Президент дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу, ачык жана конструктивдүү өнүктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы приоритети болуп кала берерин баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын мэриясында шаардагы жол кыймылынын көбөйүшү, ыш маселесин чечүү жана таштандыларды өз убагында чыгаруу сыяктуу негизги көйгөйлөрдү чечүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы жогорудагы көйгөйлөрдүн ичинен өзгөчө ыш маселесине тийиштүү көңүл бурулбай жатканын белгиледи. Анын айтымында бул маселени 3 багытта чечүү керек. Бишкек шаардык жылуулук электр борборун сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу, ошондой эле анын бардык фильтрлерине техникалык аудит жүргүзүү, калктуу конуштарды газдаштыруунун финансылык моделин иштеп чыгуу жана 14 күн ичинде берүү, борборго кирүүчү жеңил унаалардын, анын ичинде оор жүк ташуучу унаалардын саны менен бирге автотранспорттук агымдарга көңүл буруу. Өз кезегинде борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын кеңейтилген коллегиясында мурда берилген тапшырмалардын алкагында аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ал таштандыларды кайра иштетүүчү заводду куруу боюнча келишим түзүлгөнүн, ошондой эле Кытай грантынын эсебинен каржылануучу Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун 3-чү фазасы ишке ашырылуусун билдирди. Анда шаардын бардык аймагында 18 айланма жолун куруу пландалып жатканы, алар калаанын борбордук жана экинчи катардагы көчөлөрдөгү унаа тыгындарын азайта тургандыгы белгиленди. Министрлер кабинетинин башчысы сунушталган долбоорлорду колдоого даяр экенин билдирип, бардык аткарыла турган иштердин негизги максаты жарандардын жашоосун жакшыртуу экенин белгиледи. Талас районунун Талдыбулак айылында жылдагыга салыштырмалуу быйыл жер айдоо эрте башталды. Бийик тоолуу аймакта мал жандыктарына тоют камдоо үчүн арпа жана көп жылдык чөп эгишет. Күн эрте жылып айдоо иштери эрте жанданган аймактан кабарчыбыз кабар алып келди. Талдыбулак айылынын тургуну Алтынбек Биримкулов акыркы 4 жылдан бери 3 гектар кайракы жерге арпа сеп, малга тоют камдайт. Былтыр Орусиядан алынып келинген үрөөндү сепкен. Аба ырайдагы жаанчыл болгондуктан түшүмү жакшы болгон. Үрөөндү былтыр айыл өкмөткө келген, ошодон алганбыз. 6 кырлуу. 3 гектарына 200дөн айдап атабыз, 200 килодан. Түшүмү эми кайракыныкы Кудайдан болот, эми жамгыр жааса жакшы болот. Бийик тоолуу Осмонкулов айыл аймагында жалпы 2000 гектардан ашык айдоо аянты бар. Алардын көпчүлүгүндө көп жылдык чөп өстүрүлөт. 300 гектардан ашык арпа айдашат. Ошондой эле көп жылдык чөптү болсо 400 гектардын тегерегинде. Буюрса быйыл жакшы негизи. Жылдага салыштырмалуу жаз мезгили эрте келип,
дыйкандарыбыз эрте аракет кылып, былтыркы жылга салыштырмалуу бир 10 күнгө эрте башталды десек болот. Айыл чарба министрлиги өткөн жылдан бери арпа жана буудай үрөндөрүн 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген насыя түрүндө бере баштады. Талды булак айылынын дыйкандары былтыр 20 тонна сапаттуу үрөн менен камсыз болушкан. Быйыл дагы экинчи этап менен келди. Дыйкандарыбыз ошодон ошо кредит жолу менен жеңилдетилген пайызы менен алышып атат уругун. Андан тышкары чүй өрөөнүн да атайын уруктарды алып келишип эгишип атат. Буюрса жакшы үрөндөрдүн жыйынтыгы. Талды булак айылынын дыйкандары үчүн быйылдагы 20 тонна Россия Федерациясынан алынган үрөөн даярдалган. Ага кошумча Чүй облусунан да 20 тонна үрөөн алынып келинген. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас району. Түрдүү илдеттерге каршы эмдөө адам өмүрүн узартат. Алсак адам өмүрүн алган коронавирус инфекциясына каршы жүргүзүлгөн эмдөө кесепеттүү илдетти жеңүүгө мүмкүнчүлүк берди. 2023 жылдын акыркы 4 айында Таласта коронавирус инфекциясын жуктурган 2 учур катталган. Бүгүнкү күндө Талас облусу таза аймак катары бааланууда. Бул көрсөткүчтү дарыгерлер эмдөөнүн натыйжасы деп айтышууда. Бирок учурда COVID-19га, гепатитке жана папиллома дартына каршы эмдөө улантылууда. Темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова токтолот. Эмдөө жугуштуу ооруларды алдын алат. Талас район тургуну Динара Жумабаева эмдөөдөн өтүү үчүн келген. Ал буга чейин COVID-19га каршы 3 этаптуу эмдөөнү алган. Бул ирет гепатитке каршы эмдөө алууда. Өз ден соолугуна кам көргөн Динара Жумабаева эмдөө жугуштуу ооруларга каршы күрөшүүнүн бирден бир жолу экенин билдирет. Ушундай гепатит Б-га ушундай эмдөө жүргүзүлүп атат. Биринчи жашына коюп текшерилесиңер, анан эгер отрицательный чыкса, ошону эмдөөнү алып коесуңар депчи. Анан ошого өзүбүздүн калуубуз менен эле келип алып атабыз. Кудай буйрса 1 айдан кийин келип да экинчисин алабыз. Анан 6 айдан кийин үчүнчүсүн аласыңар деди ошол. Бардык эле ошо ооруларга каршы эмдөөлөрдү берип турат. Ошо убагында алса эми өлкө үчүн, адамдар үчүн жакшы да. Бүгүнкү күндө COVID-19га, гепатитке, папилломага жана сасык тумоого каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Анын ичинен гепатитке каршы эмдөө активдүүрөөк. Талас облусуна гепатитке каршы вакцина 31 000 доза келген. Ал 10 333 жаранга жетет. Учурда бул эмдөөнү 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар ала алат. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча гепатитке каршы эмдөөнүн биринчи дозасын 4033 жаран алган. Ал эми коронавирус инфекциясына каршы Кытайдын Veracell вакцинасынан 28 500 доза алынып келинип эмдөө жүргүзүлүүдө. Ковид башталгандан баштап июнь-июль айларында көтөрүлүшү бизде ушу күтүлөт да, ошол себептен мен биздин бардыгын ушу эмдөөгө чакырып кетет элем. Бизде азыр 28 500 доза Veracell Кытай вакцинасы бар. Бүт биздин медициналык мекемелерден барып биздин жарандарыбыз алса болот. Азыр сарык оорусу боюнча да эмдөөлөр жүрүп атат. Эмдөөнүн алдында булар экспресс тест коюшат. Экспресс тесттен положительный чыккандарга азыр биздин өкмөт тараптан дарылар чечилүүдө, райондук борборлордо жүрүп атат. Эмдөө жарандардын өмүрүн узартат. Дарыгерлердин маалыматы боюнча эмдөөнү 2-3 этапта алгандан кийин гана организмде антитела пайда болуп, ооруга туруштук берет. Үзгүлтүккө учураган эмдөө өз натыйжасын бербей калуу ыктымалдуулугу бар. Ар бир эмени вакцина, чтобы туруктуу болуш үчүн, антителалар жакшы иштеп чыгыш үчүн ар бир дозасын толуктап туруш керек да. Мына гепатитке каршы да ошондой да. Мына биринчи дозасын алышат, 1 айдан кийин экинчи доза, анан кийин 6 айдан кийин үчүнчү дозасын. Эгерде экинчи же үчүнчү дозасын өз учурунда албай калса, ал вакцина иштебейт. Ал бир эле вакцина алып, мен болду, сакталдым деген ал андай кеп болбойт. Обязательно 3 дозаны тең алыш керек. Ковид деле ошондой. Балдарга жазып аткан прививкалар деле ошондой. Бүгүнкү күндө оор илдетке кабылгандардын саны өсүүдө. Бул жагдайды алдын алуу үчүн өз убагында эмдөөдөн өтүү зарылчылдыгын дарыгерлер билдиришет. Бүгүнкү күндө облус аймагы боюнча бардык үй дарыгерлер борборунда жана ФАПтарда гепатитке, коронавирус инфекциясына жана папилломага каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.
Азыр соода тармагын мыкты өздөштүрүү үчүн электрондук коммерциянын ыкмаларын билүү зарыл. Бул максатта Таласта Санарип инсан долбоорунун кезектеги электрондук коммерция боюнча окутуулары жүргүзүлдү. Тренингке студенттер катышып, сайт, видео, сүрөт, текст менен иштегенди жана мобилографиянын заманбап ыкмаларын үйрөнүштү. Сөз кабарчыбызда. Адинай Кубанычбекова студент. Ал социалдык тармактар жана сайттар аркылуу соода жүргүзүүгө кызыгат. Бүгүн кыялы орундалып, электрондук коммерция боюнча окутууга катышты. Тренингте кардарга товарды жана кызматты кантип сунуштоо, жарнамалоо жолдорун үйрөндү. Электрондук коммерцияны үйрөнүп атабыз. Ошол үйдө отуруп эле бизнес ачууну. Бизнес ачуу десе элдин баардыгы ойлошот, көп акча каражаты керек болот, жана ошондой эле ар кандай көп нерсе кызматташуулар керек болот депчи. Жок, негизи сайт аркылуу деле бизнес ачса болот экен. Товарды сатууну же товарды сатып алууну дагы. Электрондук коммерция боюнча окутууну тренер Фариза Чилмергенова өттү. Тренер студенттерге товар же кызматты базар талабына ылайык презентациялоону, пост жазганды, сайттар менен иштегенди жана телефон менен сүрөт, видео тартып, сапаттуу монтаж жасоонун жеңил жолдорун үйрөттү. Окутуу бир күнгө созулуп, бардык катышуучуларга акысыз болду. Бул электрондук коммерцияда сатууда кыйыны бул контент жасоодо. Анан биз ошол эң кыйынынан баштайлы дедик. Контент жасоо дегенде бул ал жака текст кирет, видео кирет, фото кирет. Анан текстти кантип жазыш керек, копирайтинг сырлары. Анан видеону кантип тартыш керек, монтаж кылган нерсесин көрсөтөбүз. Жаңы приложенияларды колдонгонду, CapCut сыяктуу, InShot сыяктуу. Анан мисалы ошол эле социалдык тармакта, Instagramдагы Reels, TikTokто видеолорду кантип монтаж кылганды, бат жасаганды көрсөтөбүз. Бул окутуунун Таласка келишине Талас мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын салымы чоң. Демилге көтөрүп, Таласта окуган студенттерди заманбап соода жүгүртүүгө үйрөтүүнү колго алышкан. Анын негизинде Талас шаарындагы университеттин жана агрардык экономикалык колледжинин студенттери акысыз окууга мүмкүнчүлүк алышты. Коммерциядагы азыр дүйнө жүзүнө санариптешүү көбөйүп атат. Ушул тармакта да биздин жаштарыбызды Талас мамлекеттик университетинин, Талас агрардык экономикалык колледжинин студенттерин ушул площадкага кошуп, үйрөнүп алсын деп, ушул проектти атайын алып келдик. Электрондук коммерцияны эми детально карасак көп тармактуу да. SMM, таргетирование деген түшүнүктөр бар да. Эми көп тармагы бар. Бул курстар абдан кымбат турат чындыгындачы. Студенттердин мындай чөнтөгүнө да чак келбейт да. Ошого да карадык, мына жаштарга абдан жакшы шанс болуп атат. Белгилей кетсек, бул окутуулар кече Кара Бура районунда дагы өткөрүлгөн. Аталган окутуу Санарип инсан долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Долбоор санариптик сабаттуулукту жогорулатууга багытталган. Ал Европа биримдигинин колдоосу менен European Neighborhood Council жана интернет коомдук кыргыз бөлүмү тарабынан ишке ашырылууда. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Кыргызстанда 2023 жылдын 1 апрелинен тартып автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу полиси жок юридикалык жактарга айып салына баштайт. Маалыматка ылайык, тиешелүү токтомдун долбооруна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Документке ылайык 2023 жылдын 1 апрелине чейин юридикалык жактардын, анын ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде же ээлигинде турган автотранспорт каражаттары милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек. Ал эми калган бардык автоунаа ээлери үчүн ОСАГО 2024 жылдын башынан тарта милдеттүү болуп саналат. Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы ачылган жылдан тартып, жаш ойлоп табуучуларга жол көрсөтүп, кыялдарын орундатууга жардам берип келүүдө. Бүгүн аталган академияда окуучулар арасында биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аталышындагы сынак болуп өттү. Сынакка облустун аймактарынан келген жаш ойлоп табуучулар катышты. Сөз кабарчыбызда. 8 томдук жүрө алат. Жана бунун өзүнүн көлөмү. Жаш ойлоп табуучу Дамир Жумабеков 11 жашта. Талас шаарындагы номер 7 орто мектепте билим алат. Ал бүгүнкү сынакка өрт өчүрүүчү, кум чачуучу жана чоң жүк ташуучу унааны жасап келген. Дамирдин ойлоп тапкан машиналары ашууларда кызмат кылууга ылайыкталган. Бул машина
ашууларга ылайыктуу. Бунун асты жапыс да болот, дөңгөлөк бийик да кылса болот. Мурда бул мындай конкурстарга байкем катышчы. Мурда ошону мен аябай кызыкчумун, буну кантип кошот деп. Бирок азыр мен ушу робототехника кружогуна катышам. Бул жакта былтыр дагы конкурска катышкам, бирок жашым жетпей калып калгам. Мен келечекте изобретатель болгум келет. Айылга кандай кызматтарды аткарат, ошол жөнүндө жасап келдим. Ал эми айылын өнүктүргүсү келген Алишер Алымбеков 8 класстын окуучусу. Талдыбулак айылында жашайт. Алишер бүгүнкү сынакка электр энергиясын күндөн жана шамалдан алуунун ыкмаларын көрсөтүп берди. Ошондой эле Тоолуу айылдын тургундары жер иштетүү менен алек болгондуктан картошканы сорттогон техниканы да ойлоп тапкан. Жүзүндө адамдын бардыгы картошка сорттошот. Жана ал картошканы сорттогондо бул адамдар өтө убактысын текке кетирет. Биз ошол убакытка текке кетирген убакытта бул станок менен 1 саат 2 сааттын убакыт ичинде баарын сорттоп бүтөбүз. Ушинтип бул жерден чоңун жана кичинекейин кылып бөлүп алат. Бул жак келгенде чоңу түшөт, биягынан кичинелери ушул жерден түшүп эки сейфке түшөт. Бүгүн Алтын түйүн балдар инженердик техникалык академиясында биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аталышындагы сынактын облустук этабы өткөрүлдү. Ага аймактардагы райондук турдан өткөн 22 команда катышты. Анда катышуучулар 6 багытта өздөрүнүн жасаган эмгектерин көрсөтүштү. Сынактын максаты балдардын идеяларына багыт берип, ишке ашыруу болуп саналат. Эми бул конкурстун жыйынтыгында ар бир номинациядан биз эң мыктыларын тандап алабыз дагы. Республикалык деңгээлде ошол ар бир номинацияга тандалып алынган 13 баланы буюрса Бишкек шаарына өтүлүүчү 24-28 апрелде өтүлүүчү конкурска жолдомо беребиз. Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын филиалы Таласта өткөн жылдын ноябрь айында ачылган. Ачылгандан тартып эле балдардын жөндөмдүүлүктөрүн арттырып келишет. Мында учурда жалпы облус боюнча 250 окуучу билим алат. Бул филиалга бир эле Талас шаарынын балдары эмес, Талас районунун жогорку жактагы Туйтунов мектебинен бери келишип атат. Кара-Бура районунун, Манас районунун окуучулары келип катышып атат. Анан биз өзүбүз ушул балдардын кызыгуусуна карап, балдардын шартына карап, балдар 5 күн окуйт эмеспи. Анан 5-6 күндөргө айыл жергесинен келген балдар үчүн атайын расписаниялар коюлуп, анан ушул күндөрү бизде балдар аябай көп келишет. Аталган сынак Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте жыл сайын уюштурулуп келет. Белгилей кетсек, быйыл сынактын 25 жылдыгы белгиленүүдө. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Бишкек шаарында кол күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты болуп өттү. Ага республиканын аймактарынан 400дөн ашык 11 жаштан 70 жашка чейинки атлеттер катышты. Турнирдин жүрүшү, жеңишке жетишкен спортчулар тууралуу кийинки материалда. Молодец! Самат Байызбеков Талас облус боюнча быйылкы жылдын окуучулар арасындагы кол күрөш боюнча баш байгенин ээси. Андан тышкары былтыр Ташкентте өткөн Азия чемпионатында да Кыргызстандын желегин желбиретип, байгелүү 2-3 орундарды ээлеген. Өзү 14 жашта болсо да кенедейинен спортко кызып, алдыга койгон максаттарын ишке ашыруу үчүн тынбай машыгып, аракетчилдиги менен айырмаланып келет. Ал бүгүн да Таласты көздөй жеңиш менен кайтып, сол кол күрөшүндө алтын, оң кол боюнча күмүш жеңип алды. Ага бул спорттун түрү өзгөчө жагат. Анын себептерин биздин каарман төмөндөгүдөй белгилеп кетти. Кол күрөш менен уже 3 жыл болуп калды. Могу жылы менин эмем болуп атат. 2008 жылкын күрөшкөнү, ошого келгем. Кол күрөшкө кандайча эме жок да, вредности жок, мындай травма көп болбойт. Жагат да мага спорт ошого.
Ордо калабыз Бишкек шаарында республиканын баардык аймактарынан кол күрөш боюнча 11 жаштан 70-ке чейинки атлеттер чогулуп, арм рестлинг боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты болуп өттү. Ага 400дөн ашык атлеттер катышып, арасында мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар да болду. Албетте, мыкты спорт чеберлерин тарбиялап, аларды туура багытта өстүрүүдө машыктыруучулардын орду өтө жогору. Азыр чемпионат Кыргызстан өтүп атат. Арм рестлинг деп коебуз. Кыргызчасы бар кол күрөш. Чемпионат Кыргызстан республика боюнча участниктер бигиде 450 участник болуп атат. Биз өзүбүз Таластан келдик. Таластан бир 35 балап келдик. Жакшы өрөөндө өтүп атат. Кече сол гол бүткөн. Бүгүн оң гол болуп атат. Кандай ийгиликтер болду сизде? Ийгиликтер бар. Кудай буйрса азыр пока бир 7 алтын медаль бар пока. Дагы бүгүнкүлөр кечке болот. Адамда чечилет. Жалпысына дени сак жашоодо өзгөчө өспүрүмдөрдүн арасында аларды спортко үндөө бүгүнкү мезгил талабы. Ал эми аймактардагы күчтүү таланттуу жаш спортчуларды таап, дүйнөлүк ареналарга чыгарууга ушундай республикалык масштабтагы турнирлер чоң мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын кол күрөш боюнча ачык чемпионаты жеңүүчүлөрдү аныктап, эми мыктылары чет мамлекеттерде өтүүчү турнирлерге ала тоонун намысын коргоо үчүн аттанышмакчы. Мурат Жолокеев, Нурлан Кулиев, СТВ. Бакаята район өзгөрүш айылында 45 жаштан 70 жашка чейинки курактагы ардагерлер арасында кич футбол оюну боюнча облустук мелдеш өттү. Ардагерлер арасындагы оюнга бардык райондордон 12 команда катышты. Деги эле спорт бул ден соолуктун мүлкү деп бекер айтылбаган чыгар. Буюрса мына ошол оюнуңар ар дайым мулана берсин, ден соолугуңар чың болсун. Ана мен эми ошол биздин жетекчинин атынан, ошондой эле биздин аппараттын атынан сиздерге кааларым эч качан арыбаган, карабаган жакшынакай жашооду каалап кетет элем. Бакаята район Кыргызстан айылынын тургуну Базил Субанкулов футбол оюнуна 15 жылдан бери катышат. Базил Субанкулов облустагы ардагерлер арасындагы алдыңкы оюнчулардын катарында. 10 жылдан бери ушу ардагерлер арасында 50 жаштан жогору футбол ойнойбуз. Мына футболду быйыл эстафетаны өзгөрүшкө бердик элек. Өзгөрүштүн балдары уюшкандыкта абдан жакшы өткүздү. Аксакалдар мына жылдан жылга мурда бир 4 команда элек, мынакей 12 командага чейин болуп атат. Жылдан жылга аксакалдардын кызыгуу көп болуп атат да. Ден соолукту чыңдоо максатында өтүп жаткан оюнга ардактуу эс алууга чыккан улуу муудун өкүлдөрү көбүрөөк катышууда. Oyunun maksatı den soolукту чыңдоо, ошо областагы айыл өкмөттөрүнүн арасындагы оюндун алдыга жылышы ден соолукту чыңдоо биздин максатыбыз. Келгендердин кызыгуусу жылдан жылга көп. Быйыл 11 команда болсо, эмдиги эле бир 15 команда болобуз деп атат. Финалдык беттешке Бакаята жана Оро командасы кескелип, биринчи орунду Бакаята, экинчи орунду Оро жана үчүнчү байгелүү орунду өзгөрүш командалары ээлешти. Экинчи орун болдук, мына кубок туттук. Кудай буйрса былтыр чемпион болгонбуз, ынтымагыбыз болсо, ошо талас эле ынтымактуу болуп, дагы оюнду дагы будан нарыда улантсак, Кудай буйруп чемпион болобуз деген ойдобуз. Жеңүүчү командаларга уюштуруучулар тарабынан атайын кызыктыруучу байгелер тапшырылды. Орозбек Пешебаев, Дина Акматова, Бакаята району. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып бөлүшүүнү унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.